Берүүбүздү жагымдуу маанайда, жаңы жылдык маанайда сөз түрдө улантабыз. Анан кийин башында жогоруда айтып өткөндөй эле бүгүн бизде конокто биздин чыгармачыл топ, бизди таңкы 5-чини кармаган адамдар, бизге ар дайым күнүгө внимание, эфир деген сөздү айткан адамдар бүгүн бизде конокто. Биздин сүйүктүү, албетте, аябай көнүп калган байкелерибиз, агаларыбыз, жакшы көргөн байкелерибиз, аталарыбыз, бүгүн бизде конокто таңкы 5-чи берүүсүнүн продюсери Арстанбек Абдыманов. Бардыңыздар жакшы көргөн бул агайыбызды сиздер мурда деген көптөгөн жолу радиодон угунсуздар. Жана албетте биздин сүйүктүү Facebooктун жылдызы, биздин сүйүктүү режиссерубуз Бакыт Качкынов. Саламатсыздарбы? Хош келипсиздер. Түз отурбайсыңарбы? Белди, асанканы карма. Түзүрөөк отур. Нияз көп жалжаңдаба дейсиң. Курт деп баштайт. Түз отурду. Тамаша. Рахмат чакырганыңарга деп коеюнчу. Негизи эле бул бир чети эфирде болгонубузга сүйүнсөк дагы, бир чети бул соңку эфирлердин бири экенин билгенден кийин эфирге чыгуу, баштан өткөн нерселердин баардыгын эстөө, айтып берүү, бул негизи бир топ кыйыныраак болот окшойт. Мен сиздерге мындай суроо бергим келип атат. Башында 2011-жылы ушундай бир 5-чи каналда таңкы деген кыргызча берүү жок болчу да. Анан экөөңүздөр кеңешип ушундай бир кыргызча берүү ачсак, кыргыз коомчулугуна, кыргыз эли үчүн кызмат кылсак деп бир жакшы аруу тилектерди кылгансыздар да. Анан ошондо ачып баштагансыздар. Эмне себептен улам? Бул нерсе бизде эс алуучу жер бар. Эс алып, чылым тартып деген ошол жерге кофе ичип, кырмакчанын ичинде кофе ичип сүйлөшүү жери бар. Ошол жерге Бакыт экөөбүз келгенде эле сүйлөшүп калчубуз. Таңкы эфир жазсак кандай болмок? Минтет элек, мындай кылсак кандай болот? Маанызы мындай кылат элек деп. Бул негизи бул биздин жүрөгүбүздөгү нерсе болчу, Бакева. Эсиңдеби ошол? Качанкы убакыт эле. Бир саясаттан тажап кетчүбүз, тажап келатканбыз да. Анан бир ушундай көңүл ачуучу бир нерсе чыгаш керек болуп калды. Анан менин багыма Кудай жалгап, Арске Кудайым өзү алып келип берди. Андан кеттик. Бардыгы эсте. Мисалы үчүн Нияздын эфирге чыкканы эсте, Татыныкы эсте, Айдананыкы дагы бардыгы эсте. Мисалы үчүн Нияз көрүүчүлөргө кызык болуш керек. Нияз эфирге келгенде биринчи редактор катары келген. Анда Нияздын өнөгү Перизат. Перишка деп койчу элек. Азыр убакыттан пайдаланып Перизатка дагы чоң салам жөнөтөбүз. Перизат таңкы 5-чиде иштегенден кийин стюардесса болуп бүгүнкү күндө дагы дүйнөнүн булуң бурчунан бизге кат жазып, бизге саламдубайын дагы жөнөтүп жатат. Перишка, сага дагы салам. Татынын келиши жөнүндө, мурдунун чоңдугу жөнүндө бул жалган. Бул чындык. Бирок бул эң башкы негизгиси Таты орусча, кыргызчасы бир аксагыраак болчу. Кыйла эле аксачы, орусча ойлончу. Атын Таты болсо, анан сүйлөгөнүн мен келет анан. Капырайлар эле келип атып, капырай болуп кыргызча болуп кетти. Жакшы эле. Бали капырай болуп кетти. Айдананын келиши тууралуу айта турган болсок, Айдананы негизи уйсаап жаткан жеринен көрүп калганымын чындык. Уйсаап. Биздин Айдана. Биздин Билесиңби ойто? Билем. Айран уйуткан жеринен, уйду саап келип, айран уйуткан жеринен көрүп калгандыгым чындык негизи. Көрүп калып эле чык дедим, эшикке чыкты. Тааныбайм, атын деле билбейм. Чык деп жарыкка келип карадым. Кайсыл сандыкта жашынып отурасың дедим. Эртең менен кел. Чачын карап туруп, көкүлүн кырксакпы деп эсимде. Ошондо деле чачы ушундай беле уйсап атканда. Уйсап атканда жолукчан болчу. Жолукчан болчу. Эми ушу Бакыт байкебизге суроо берели. Сизден биринчи кечирим сурайм, ушу эфирден көп эркелейм, чалчактайм, баягы көтөрөбүз. Рахмат. Айтыңызчы, сиз 5-чи канал 5-чи канал болгонго чейин коорт болчу. Ошондон баштап эле ушул телеканалда иштеп, режиссерлук кызматын аркалап келаткан кез негизи эле канча жыл болду иштеп атканыңызга? Дегенден баштап. Жетет, жетпейт. Иштегениме бир топ эле жыл болуп калды эми. Өтө эле көп жыл болуп калды. Буга чейин ошо Коорт телеканалында иштеп келгем. Ал коллектив башка болчу. Андан кийин мына 5-чи канал түптөлдү, жаңы коллектив келди, жаңы идеялар болду, жаңы максаттар менен жаш болчубузбу билбейм ал кезде. Ушундай бир 5-чи каналды курганбыз да өзүбүздүн күчүбүз менен. Баарыбыз көңүлдүү, алдыга бир жакшы канал, түптөйбүз жакшы канал буюрса жакшы болот деп жакшы эле келдик да. Ошо менен 11 жыл
иштептирбиз, 11 жыл ушунтип өтүп кетиптир. 11-жылдан кийин 12-жылды көрөбүз деген деле бир ойлорубуз бар болчу, анан ортодо кечээкү кар жаагандай эле кар болуп кетти, апыр-сапыр бороон чапкын болуп. Негизи ошого алып баратканда Нияз дагы эске салып кетти. Бакева эсиңде болуш керек. 5-каналдагы жабылат экен деп 1-2 жыл мурун башталганда эле биз канча ай бекер иштедик. Ушул бул акча алганда эмес, бул көкүрөктө бир нерсе бардыгынын далили да. Макул алып баруучулар бекер иштеди, 1-2 ай мисалы, 1-2 ай бекер иштедик. Бир гана эфирге чыккан көрүүчү алып баруучулар эмес да. Эфирден сырткары кабарчылар, редакторлор бар. Эфирден сырткары режиссерлор бар, оператор, монтажерлор бар, линейщик деген нерсе бар. Ошолордун бардыгынын көкүрөгүндө жалын бар болчу. Макул эми. Ушул кыргызча эфир өчпөс экен, кыргызча эфир өлбөс экен. Макул акчасы жок деле иштей берели эми. Эң башкысы түз эфир бар болсун, көрүүчүлөрүбүз бар болсун деген үмүттө иштедик. Бул көкүрөгүндөгү жалындын бул бардыгы да. Бул нерсе бир гана 5-канал менен чектелбейт. Бул нерсе адам баласын эгерде көкүрөгүндө жалын боло турган болсо, өмүр бою артка эмес, эсиңерде болсун. Артка эмес, бир гана алдыга сүйрөйт. Эми мындан ары бир эфирде иштейбизби, бир каналда иштейбизби. Азыр кыргызда бир сөз бар, Бакебай, чилдей таркаптыр деген. Азыр негизи ушул биздин башыбызга түшүп атат да. Бирок кайда болбойлу, мен мисалы үчүн өзүм жөнүндө айта алам, мен кайда болбоюн, Нияздын жүрөгүндө, менин жүрөгүмдө Нияздын, Татынын, Айдананын, Бакыттын, биздин кесиптештер сыртка Гүлкыз, Күкү, Диана деген кыздардын бардыгын жүрөгүмдө, менин жүрөгүмдө ар биринин орду бар. Рахмат. Дагы бир нерсени эсиңиздерге салып коелу. Бул Арыстанбек Абжанбекович, биздин ушу продюсерибиз, менин өкүл атам. Багы бойдок болчумун, 24 жашыман, 23 жашыман эле ушу жүргөндө багы өкүл ата кылам деп ошондо эле шайлап алгам өзүмчү ичиметчи. Анан кийин үйлөнгөндө шайлабам. Көп кеңештерди айтып келесиз, ушу кеңештериңиз үчүн жетекчи катары эле эмес, баягы мындай кээ бир учурларда кандай кеңешчим катары, насаатчым катары да көп кайрылып келем. Ушундай жакшы кеп кеңештерди бердиңиз. Сиздерден ушу накыл кебиңиздерди угуп ушул деңгээлге жеттик. Ушу эфирден пайдаланып элдин көзүнчө сиздерге рахматымды айтам, тазим айтам. Рахмат, сиздер бар. Сөзүмдү бир арал жыгылып туруп, Аскенин колун карап туруп, кече өтүп кеткен тулгам менен куттуктап коеюн. Бүгүн куттуктап коеюн. Көп жаша, өмүрүң узун болсун. Кудай буйрса дагы келечегибиз алдыда. Сиздерге чоң рахмат. Биз сиздерди чексиз сүйөбүз. Бактбайке, Арыстанбайке, ушундай көп нерселерди үйрөттүңүздөр. Баягы чындыгында сиздерди акылдуу, акылман адамдар менен сүйлөшүп жүрүп көп нерсе үйрөнөт экенсиң. Анан кийин кичинекей эле кыз болуп келгенбиз, буюрса жакшы профессионал болуп дебейинби? Ооба, бир нерсени айтайын. Башында ушу анча-мынча жерлерден урушуп койчуңуздар эле го. Мага жакчы эмес да. Жакчы эмес кептин ачыгычы. Анан кийинчерээк багы эми адамдарга жакпаган сөздөр адамдын оңолушуна жакшы шарт түзөт экен да. Бул нерсени кийин түшүндүм. Ошол убакта мындай туура эмес ойлоп аткам да. Эмне мени урушуп атат, эмне мындай кылып коеюнчу, мындай эле кылып коеюнчу дегеним жакшы болду. Кызга 40 үйдөн тыюу деген нерсе бар го. Мына Таты жумушка алынганда дагы, Айдана дагы жумушка алынганда дагы айткам. Маршруткада наушниктерди кулагыңарга салып алып, жвачканы чайнаң дей турган болсоңор, такалайм. Көчөдө жайдын күнү сланцсан шорта кийип алып, көчөдө жүрө турган болсоңор, анда дагы такалайм. Кыз бала өзүн татыктуу алып жүрүш керек. Мейли коомдук жайларда болобу, коомдук унааларда болобу, негизи көбүнчө кыздарды катуураак кармаш керекпи дейин да. Эми менден кетсе кечирип койгула. Силерге жакшы болсун эле деген ойдо. Деп атсыңыздар. Анан жана неме дегениңиздер эсимде, баягы келгенде жумушка болобу, көчөдө болобу, уборщица болобу, охранник болобу, же болбосо башка директор болобу, бардыгын бирдей, бардыгына кичипейил, учурашып маданияттуу болгула деген сөзүңүздөр сакталуу болчу. Биз аны бүгүнкү күндө өзүбүздүн мыйзам катары сактап алганбыз. Бул көрсө жакшы нерсе. Балдар, кыздар, билесиңер, мен бир нерсени белгилей кетейин. Айдан айтпады, мен үчүн бул сыйкыр мектеп болду деп. Гарри Поттердин сыйкырдуу мектебинин атын билесиңерби? Гарри Поттер, эми бул фильмдин каарманы, ошол окуган сыйкырдуу мектептин аты кандай эле? Хогвартс. Хогвартсты бүтүргөнүңөр менен куттуктайм анда. Эми учуп берсеңер болот деп. Рахмат. Бактбайке, келиңиз эми кайра эле сизге ушу кеп кезегин берели.
Таңғы Сен қашан 5 келгенін айтып берейін бе? Сен таптың айтып берейін бе? кантип келгенин айтып берчи андан көрө. биз жөнүндө бир мүнөздөмө берсеңиз, биз Ооба, ар кандай бирибизге адамбыз, бирден балким мүнөздөмө түз эфирде берсеңиз. элге кызык Ал чыгат. туткучуктай болуп бүтпөйт кандай сөзүм. Кыскача айтып көрүң. Мүнөздөмөгө берип чыгайбы баарыңарга? Мүнөздөмө биринчи эки кыз отурат, эркектен баштайынчы, улуураак экен. Бул Курт билем. Курт деген атты мен койгом буга. Анткени эфирден Нияз момундай тынч отурганы менен эфирден мына азыр клипке өтүп кете турган болсок, бүттү курттап. Эфир бүттү, бале башты. Аттыны же айдан окуп чукуп, ошо шапка бүтүп, эй, мына эфирде отур, отура. Ишти болбогондо ошондой жагы. Мен корком кээдечи, ой жетишпей калат азыр да. Жетишип кетет. Курттугуң ошол жакшы, аның жагат. Экинчиден жагабы? жагат, эми жактырып койду айла жок. Көндүрүп койду да. Айла жок, жактырып калдым. Жактырып калдым айла жок. Курт болбосо да минтип тылтыйып отурса да ачылгандай болуп. Анан экинчиси эфирибиз саат эртең 7-де башталса, 7-ге бир 10 мүнөт калганда кыздар келет, могу жерге өзүнүн микрофондорун тагынып антип. Бул жок, курт. Курт, кыйкырасың жок. 3 мүнөт калганда могу жерге иланып туруп берет да. Ошону Кана микрофонуңарды илгиле деп турөр. Ошону жагып анан жакпайт да. Сизда. Жаккандай. Тамаша. А болбосо өзү жакшы бала. Ак көңүл бала. деп коем. Үнү универсал үн. Өтө сау. Сериалда бир 4 кишинин үнүн аткарат. Эч ким мындай айырмалайбайт да. Билбейт аны. Эч ким билбейт. Анысы бар. Дагы эмнеңди айтып Кичипейил, мактанайын? жакшы, адамгерчиликтүү. Жакшы. Машинеси бар деп кой. Машинеси бар, аялы бар, кызы бар. Эмнеси айтып кетсең? Тегисону. Ошол кыздар. Мени сабай бересиз. Ал деген, мен жана айтып атпаймынбы? Арске жанатан бери айтып атат го, тилдеп, сен өзүң айттың го, тилдеп, ушинтип деп. Арске тилдеп туруп сени тарбиялап атса, мен ойлойм да, тил менен эле буга жетпейт. Мушту менен да кетет деп. Ошон үчүн ургулайм да. Келип туруп эле мындай жакшы маанай болсо деле бир коет монтипчи. Жаман маанай болсо деле бир коет. Антпесең маанайың түшүп калат да, ошон үчүн. Ушул жерден кошуп кетким келип жатат. Мен жаңы келгенде ушу Арстан байке менен Нияздын бири-бирине болгон мамилесин көрүп ушунчалык таң калгам. Эмнеге экөөңүздөр бири-бирибизге Багыт байке сизден чоң, Нияз байке болсо Багыт байкеден кичүү. Эмнеге мындай мамиле кылышат бири-бирине депчи көрсө, ортодо болгон ушундай сүйүү экенди көрсөчү, бири-бирине болгон жакшы мамиле ошондо көрүп атам, аябай таң калган болчумун. Курт деп атпай, баягы эркелейм да кетмекчи. Кыздар, мына жыйынтоочу эфир болуп атат. Ар бириңерге дагы эми жакшы эшиктердин ачылышын каалайм. Ар бириңерге. Ниетиңерди түз коюп, алдыга койгула. Эң башкысы көкүрөгүңөр таза болсун. Таза адам, таза эгерде ой тилеги болсо алыстан эле көрүнөт. Угулбайт, алыстан эле көрүнөт. Караңгы болсо дагы көрүнөт ошол адам. Ошол адамды миллиондогондон арасынан жазбай тааныйсың. Кимдин көкүрөгү таза болсо дароо таанылат. Ошол үчүн көкүрөгүңөрдү тазалагыла. Жаңы жыл келатат. Жаңы жылда үй бүлөңөр менен, сүйүктүү адамыңар менен жакшы өткөргүлө. Жаңы жылдан кийин эми Кудайдын айтканы бар чыгар. Жакшы сунуштар болот чыгар буюрса. Буюрса болот. Биздин дагы жасай турган жумушубуз алдыда көп экенин билебиз. Жаңы проектлер менен, жаңы коллектив менен мүмкүн кайсыл бир жерден жолугуп калат чыгарбыз. Балким. Ошондо бүгүнкүдөй эле учурашып берели. О, деп. Бүгүңүздөргө келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Сиздер бар, биз барбыз. Биздин жана ылдык кабаттан келип берген үчүн. Ат арттыбы? Ашыбы? Тепкичтерден өтүп. Көптөн бул эми биз эле азыр эфирде отурбай, бизге окшогон дагы көптөгөн кыздар балдарды тарбиялап атасыздар. Сиздердин багы көп жылдык тажрыйба, кеп кеңеш, акыл насаат ушулар менен көптөгөн биздин кесиптештер дагы өстү. Кээ бирлери Америкада, кээ бирлери дагы бир башка жакта иштеп жүрүшөт. Алардын да саламдубай бар сиздерге. Салам айтып коела деген, анда эфирден сырткарынан да айтам сиздерге. Рахмат келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Кайда барсаңыздар биз Жакшы көрөбүз, чексиз. Эфирден кайра көрүшкөнгө чейин. Агабат не алал. Кетебизби? Эми бир нюанс, акыркы нюанс. Бакыт абам ушул шляпасын кийип алып эле күлдүрүп жүрө берет элдин баарын кийип коңузчу десе. Бул шляпанын сыры бар. Эмне Муну сыр кийгенде болду? Бакыт абам бизди Бул күлдүрө берет. шляпа мен жакшы маанайда келгенде кийбейм. Жаман маанайда келгенде кием. Жакшы маанай Анан болчу. сен курт
атайын клип коем дагы чуркап кирип ургулап алам да анан монтип алып чыгып кетем да. Бүт жана жаман Анан кийгенде сериалды жакшы которуп каласыз, жакшы сериалды окуп, жакшы шыр окуп окуп. калам. Баягы шляпа турат да. Сүйлөш керек. Жакшы сүйлөш керек, өзүң көргөн мындай. Ондай баштардан шляпа менен мынтип бийик көрүнүп тургандай сезип өзүңдү сөйлөм. Ой деп. Үйүнүң бегирээк чыгабы? Үйүндү айтасың. Кийгенде чиле бактабан башкача болуп калат негизи элечи. Бул легендардуу шляпа. Демек сыр ушундай турат. 11 жыл болду ушул. 11 жыл турат. Ошондон бери турат. Кийип коем эфир убагында. Кээде капитанмын деп эфирде отурганда капитан деп кыйкырып көрүп анан кайра чечип койсом капитан болбой калам. Мен укпай калам. Кайра кие калсам угуп калышат ушундай да. Ошондой сыры бар бунун. Сыйкыры бар турбайбы? Хогвартс мектебинде да ушундай шляпа бар болчу, эсиңерде? Эсибизде. Кийип калса көрүнбөй калганбы? Кетсем ушул жака эле таштап койсом деп атам да кийин. Жок, алып алыңыз, бул керек экен. Э? Сыйкыры бар турбайбы? Баягы жакшы нерсени таштабайт, керектүү таштын ору жок деп коет го. Ооба, эми бул баягы ички юмор деп так айтсак болот. Балким кээ бир телекөрүүчүлөр түшүнбөй калышы мүмкүн. Эми биз тамашаладык. Күнүмдүк болуп турган сонун көз ирмемдер. Сиздерге чоң рахмат, жакшы маанай үчүн. Кетпей туруңуздар, ылдый ашканага түшүп, анан чай ичебиз. Салт Жакшы нерсени боюнча. айтып окшойт да? Режиссер биякта отурганда биздин баягы ким башкарып атат, ким режиссер болуп атат десеңиздер, биздин кыздарыбыз бар. Бул жакта иштеп аткан кесиптештерибиз ошолор отурат. Аларды дагы эфирден көргөнгө балким мүмкүнчүлүк болуп калат. Болот, буюрса болот. Рахмат Сизге чоң сиздерге. рахмат. Азыр музыкалык чыгарма.